Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ve ba'du. An Ebi Hureyre radıyallahu anhu kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem min husnil islamil mer terkuhu ma la ya'nih. Hadisun hasan. Ravat Tirmizi ve gayruhu hakaza. Ebu Hureyre'den rivayet hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayet dedi. Min husnil islamil mer terkuhu ma la ya'nih. Musulman adamdın, İslamga girgen adamdın, musulman adamdın en qoz sıfatı emne? Gözüne tiyешеси жоқ нерсеге аралашпа musulmandın en мықты sıfatı. Егер де ушул эле хадиске biz амал кылсак, көп жерде көп адамдар рахат алмак. Көп адамдар, шуның үчүн кебир алымдар айткан экен. Эгерде билбегендер сүйлөбөгөндө, jahil adamlar, özüne bilimi tiyешеси жоқ адамдар сүйлөбөгөндө ластарахан нас депчи көптөгөн адамдар рахат алмакты. Кадимкидей эгерде ошол өзүнө тиешеси жок нерсеге кийлишүүнү таштаган болсо, эл журт кадимкидей рахат алмак. Кээде өзүбүзгө тиешебиз жок нерсеге кийилишкен үчүн, мурдубузду тыккан үчүн коомдо бейпилдик качат, коомдо тынчтык качат, коомдо bir жыргал жашоо болбойт. Ар ким өзүнүн ишин кылса, ар ким өзүнө тиешелүү нерсе менен алек болсо, ар ким өзүнүн билген нерсесин кылса, өзүнүн илимине жараша кадам таштаса, коомдо кадимгидей эмне болмок? Тынчтык болмок, бейпилдик болмок, рахат болмок. Ислам дини bizdi коомду эң оболу, эң биринчи ушул элди, журтту, коомду тынчтыкка чакырат да. Элде, журтта тынчтык болсун, бейпилдик болсун, рахат болсун, сонун жашоо болгонго ислам дини кызыктар да. Шуның үчүн ушул хадиске амал кылсак, үйдө кадимгидей. Эркек өзүнүн ишин кылса, эркекке аял аралашпаса, сонун жашоо. Аял өзүнүн ишин кылса, эркек аялдын ишине кийилишпесе, үйдө сонун жашоо. Кээде ушунчалык майдаланабыз, кээ бир эркектер аялдар сыяктуу айда чүйдө чикирине чейин киришип кеткен адамдар бар. Кээ бир аксакалдар бар, келиндин майда чүйдө кайнене жолдо калып эле кайната ар бир баскан кадамына, келиндин баскан кадамына сын пикир, багыт көрсөтүп турган адамдар бар да. Бул үй бүлөдө тынчтык алып келбейт. Үй бүлөгө рахат алып келбейт. Үй бүлөгө бейпилдик алып келбейт. Кээ бир аялдар бар. Үй бүлөдө эркектин ар бир кыймылына кийилише берет. Ар бир кыймылына башын тыгат. Ар бир сөзүнө мурдун тыгат. Үй бүлөдө эмне болбойт? Тынчтык болбойт, рахат болбойт. Отчет сурайт. Ар бир кадамына каяка бардың, эмне болдуң, ким менен сүйлөштүң, анан кийин көбүрөөк тафсилашкан болсо, баягы кичине маселени чоң айтканда үйдө эмне чыгат? Чыр чыгат. Мейлі байғы ар ким ушу өзүнүн ишин кылса, өзүнө тийиштүү нерсе менен алек болсо, үйдө тынчтык болмок, рахат болмок. Жакында эле интернетте бир эже жүрөт да. Мен канча жыл ушул үйгө тыйын тыпыр табам деп күйөөм менен ушул тайлаштым дейт да. Канча жыл. Көп акча таап келет элем дейт. Бирок күйөөмдү көрсөм мен мондай кекиртегинен алып буу берген экенмин дейт да. Эркиндик бербей эле буу берген экенмин дейт. Азыр дейт иштебей койдум дейт. Бардык маселени тапшырганмын дейт. Анан азыр мындай жолуну баратат. Көп нерсе таба турган болду, көп нерсе кыймылдай турган болду дейт да. Биз кээде жоопкерчиликти өз ээзине жүктөгөндү үйрөнүшүбүз керек да. Кээде кээ бир аялдар үй бүлөсүнүн микир-чикир эркектин бардык жумушун мойнуна алып алган да. Эркек ойлойт да, бул жерде мага эч кимдин муктаждыгы жок окшойт деп ойлойт да. Баягы оор жүк болобу, кичке жүк болобу, баарын кимдин мойнунда? Аял аябай күчтүү да, күчтүү аял да. Анан эркекке бир жумуш жок да. Негизи эркек
ошого эркекке бирөө сөйүнүп турганын, ага бирөө муктаж экендигин билиш керек да эркек. Могул ишти мен кылбасам кыла албайт. Мен ушуга көмөктөшүшүм керек, жардам беришим керек деген бир эркекке бир жоопкерчиликти жүктөш керек. Каражат маселесин, оор жүктөрдү, эркекке тийиштүү иштерди. Туура, кээ бир аялдар бар да, жакшы, бир тарабынан жакшы да, эркектин ишин дагы аялдын ишин деле кылып жүргөндөр бар да, оор жүктүн баарын деле баягы үйдөгү жоопкерчиликти баарын алган да. Лампочка сынып каламыз, ушул жака чыгып салат, оңдойт. Бардык талган адам аялдар бар да, жакшы бир тарабынан ошол эмнени талкалап атасың? Эркекти талкалап атасың, агаңды талкалап атасың, иниңди талкалап атасың, атаңды талкалап атасың да. Алар ушу билиш керек. Кызым мага муктаж экен, могул үй бүлөм мага муктаж экен, мен мону кылышым керек, мен коргошум керек деген байкы эркектин өзүнүн мойнундагы жоопкерчилик эркектин өзүнүн мойнунда болуш керек да. Биз ошо жоопкерчиликти качан алып койгондо жоопкерчиликсиз баары бир адам болуп калат да. Ошондуктан баягы кыз, аял киши негизи алсыз, назик. Ошол алсыз, назиктиги менен кыз көркүнө чыгат. Сулуу болот, татынакай болот да. Анан бардык жүктү алып алган дурус эмес. Ошондуктан баягы эркектин ишин эркекке тапшырыш керек. Бериш керек. Ал-иштигалу бима ла яни ат-тадиъ ва унван даъф ал-иман. Эми өзүңө керексиз нерсе менен алек болуу бул имандын алсыздыгы. Өзүңө керексиз нерсеге мурдуңду тыгуу бул имандын алсыздыгы. Бул имандын күчсүздүгү. Адам кээде башка адамдар менен алек болуп, кээде өзүбүздү унутабыз. Кээде башка адамдардын кемчилиги менен алек болуп, өзүбүздүн кемчилигибизди унутабыз. Кээде адам баласы өзүнүн көзүндөгү дөңгөчтү көрбөй, башка бирөөнүн башындагы чөптү көрөт деген сөз бар го кыргызда. Бекер сөз эмес. Кээде ушундай болобуз. Өзүбүздө толтура кемчилик бар. Ошону оңдобостон эмнени карайбыз? Экинчи тараптын кемчилигин карап, ошо олтурган жерде ошол тарап менен сүйлөшүп, экинчи тарапты барганда ошол экинчи тараптын айыбын айтып, кемчилигин айтуу менен алекпиз да. Бул эмненин белгиси? Ыймандын алсыздыгынын белгиси. Адам экинчи тараптын айыбын көрсө, кээде өзүнү ошол айтып менде жокпу? Мусулмандын көзгүсү дегендин да бир белгиси ушул. Экинчи тараптын айыбын көрдүңбү? Демек ошол айып менде жокпу? Мен ушул нерсени кылбашым керек. Мага ушул нерсе туура келбейт деген адам баласы муну экинчи тарапты көрүп, өзүнүн кемчилигини эмне кылыш керек? Түздөш керек, оңдош керек. Эгерде мусулман адам, акылдуу мусулман адам өзү менен алек болот, өзгө менен алек болбойт. Майда байкы пайдасыз сөз менен алек болбой, өзүнүн келечегин курат. Өзүнүн эртеңки күнүн ойлойт, эртеңки күнүн курат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Иза ахсана ахадукум исламаху фа куллу хасанатин я'малуха туктабу лаху ашра амсалиха ила 700 ضعфин ва куллу сайятин я'малуха юктабу лаху бимислиха." Бул дүйнө кыска дүйнө, бул дүйнө 5 күндүк дүйнө. Бүгүн барбыз, эртеге жокпуз. Мусулман, акылдуу мусулман ушул нерсеге акыл калчаса, башка бирөө менен эмес, өзү менен алек болот эле, өзүнүн кемчилиги менен алек болот эле деп айтып атат Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям башка бир хадисинде. Эгерде кайсы бириңердин исламы сонун болсо, кооз болсо, анда ал ар бир жакшылык 10 эселеп, 700 эселеп бергенге акылы көз ой жетсе, анда ошол жакшылык менен алек болмок. Ал эми ар бир жамандык деп жазылат атат. Ал-калб машгул биллахи таала, Алла таала менен машгул болгон, Алла таала менен алек болгон жүрөк адамдардын кемчилиги, адамдардын сөзү ага эмне бербейт, эч кандай зыян бербейт, алар менен алек болбойт. Жүрөк эмне менен алек болсо, Алла менен алек болсо, Кудайды эстеген жүрөк болгон болсо, ал анча-мынча өзүнө керексиз нерселердин баарын таштап, өзүнө керектүү нерселер менен гана алек болот деп атат.
Ruya anil Hasan al-Basri annahu qala min alamati i'radillahi anil abd. Allah Taala kaysı pendesinin yüz burganın bayqagın gelse, Allah Taala kaysı bir adamdı jaman görgөнün, al adamdı yüz burganın bayqagın gelse deyt. Al adamdı Allah Taala özüne tiyешеси жоқ нерселерге менен алек кылып коёт дейт. Hasan Basri айтып атат. Allah kaysı bir adamdan Allah Taala yüz bursa, al adamdı emni menен алек кылып коёт. Özüne tiyешеси жоқ нерселер менен алек коёт. Бирөөлөрдүн кемчилиги менен, бирөөлөрдүн айыбын ачуу менен, бирөөлөрдүн артынан түшүү менен эмне алек өзүн унутат. Adamların kemçiliğini izleo менен алек кылып коёт дейт. Кудай сактасын. Эң чоң нерсе ушул. Кээде биз бир нерсени билишибиз керек да. Пенде баарыбыз күнөөкөрбүз. Пенде адашуучубуз. Ар бирибиз адашабыз. Ар бирибизде кемчилик бар. Ошон үчүн хадис келет. Кимде ким kaysı bir musulmandı bir günөө менен айыптаса, ал адам өзү ошол кишти ошол күнөөнү кылмай сайын бул дүйнөдөн өтпөйт деген. Мен айяра муслиман лем ямут хатта ямала. Кайсы bir адам bir musulmanды айыптаса, кайсы bir күнөөсү үчүн айыптаса, жемелесе, тевелесе, басмырласа, өзү ошол иш менен алек болмой сайын бул дүйнөдөн өтпөйт деген риваяттар келет. Кээ бир алымдар айтат, бул деген сөз кайсы bir адам bir ишти кылды, ишти кылгандан кийин bir күнөө ишти кылды. Күнөө ишти кылгандан кийин тооба кылды да. Ошо тооба кылгандан кийин дагы ошол адамды басмырлай берген, кемчиликте сен мундайсың, кечеле мындай эле деп айта берсе, ал адам өзү эмне болот деди. Ошол нерсени кылмайсың бул дүйнөдөн өтпөйт деди. Кайсы бир алымдар айтат, бул хадис кайсы бир адам экинчи бир адамды кылбаган иши үчүн айыптаса, ал адам ошол ишти кылмай сайын бул дүйнөдөн өтпөйт деп айткан. Бирөөнү айыпташтан алыс болушубуз керек. Кээде аузу билла, ой деп периштедей, ой ушундай да кылабы деп жеркенебиз да, эртеге өзүң ошол нерсеге түшүп калышың толук ыктымал. Эртеге өзүң көзүң сокор болуп ошол ишке барып коюшуң толук ыктымал. Ошондуктан Кудай сактасын. Ошондуктан кайчан бир бале менен иптила болгон адамды көрсөң, жаман нерсе менен алек болгон адамды көрсөң, эмне дейсиң? О Кудай, мени ушул нерседен сактаганыңа сага шүгүрлөр болсун деп Кудай Таалага хамд айтасың. Шүгүр келтиресиң, ушул нерсени мени ушул нерсеге дуушар кылбаганың үчүн, мени ушундай бале менен сынап койбогоның үчүн, мени ушундай кылып койбогоның үчүн, Кудай, сага шүгүрлөр болсун деп эмне кыласың? Кудай Таалага жалбырасың. Ошондуктан эч качан бир адамды басынтып, дебелеп, күнөөлөп, айыптап, аны басынтып бергендин кереги жок. Билишибиз керек, ошол айыптаган нерсе кээде өзүбүздүн башыбызга толук келип калышы толук ыктымал. Уруш, арабыздагы уруш жаңжалдар, келишпестиктердин көпчүлүгү ушул нерседен келип чыгат. Өзүңө тиешеси жок нерсеге кийгилишүүдөн келип чыгат. Өзүңө тиешеси жок нерсеге мурдун салгандан келип чыгат. Мусулман адам миригирик болуш керек. Аябай майдаланбаш керек. Анча-мынча нерсени көрмөксөнгө салыш керек. Анча-мынча нерсени укмаксанга салыш керек. Мусулман адам. Сейидил кавм мутагафиллайса сейидил кавм деп келет ошон үчүн. Эч адамдардын эмне кылып атканын билбеген адам ал коомдун мырзасы эмес. Сейидил кавм ал мутагафил. Көрмөксөнгө салган, билмексенге салган адам, ушул адам сейидил кавм. Ошол коомдун мырзасы, кыйыны, акылдуусу ушул. Анча-мынча нерсени эмне кылып калган адам? Көрмөксөнгө салган адам. Анча-мынча нерсени укмаксанга салган адам. Анча-мынча нерсени билмексенге салган адам. Ал эмне? Ошол акылдуу адам. Сейидил кавм ошол. Агайдан кээде студент уялат да. Тартынат анча-мынча нерсени элдин арасында, силердин астыңарда анча-мынча нерсени кыла бериши мүмкүн, бирок эмне кылбайт? Мугалимдин астында тартынат да. Тамеки чегет мисалы үчүн. Мен жолда көрүп калдым. Аны бар, шүмшүк тамеки чегет турбайсыңбы? Деп анын үстүнөн кармап атам да. Туурабы, туура эмеспи?
Ал мүмкүн болушунча мен келатканда жашырып бекитип атабы? Демек көрмөксөнгө сал да. Билмексеңге сал, көрмөксөнгө сал. Качанда бар, ва шумшук, сен чегет турбайсыңбы? Ал эмнесин ачтың? Ортодогу эмнени ачтың? Пердени ачтың да. Ал эмне болот эми? Ал эми көрсөтүп чеге турган болот. Сен мен келатканда эмне кылбай турган болот? Уялбай турган болот. Бир аял айтат. Менин колумду сурап бирөөлөр келди дейт. Апам, агамдар менен сүйлөшүп колум сурап келди. Атам жакшы адам деди дейт. Апам жакшы адам деп айтты дейт. Агам жакшы адам деп айтты дейт. Сүйлөшүп көрсөм, түсүнөн жакшы адам көрүндү дейт. Келишкен, татынакай, баары жайында турмушка чыктым дейт. Турмушка чыксам дейт, тамеки чегет экен дейт. Мага тамеки чекпейм деген дейт. Арак ичпейм деп айткан дейт. Намаздын баарынын жайында окуйм деп айткан дейт. Тамеки чегет, бирок мага көрсөтпөй чегет дейт. Күндө келгенде мен билем дейт тамеки чеккенин. Келсе, тамеки чегип келдиңби деп айтпайм. Келсе, şu тамеки чеккен досторуңуздун жаныңызда жүрүп келипсиз, кийимиңиз тамеки жыттанып калыптыр деп коем дейт. Машинасына чыгып машина менен жүрөм дейт. Машина тамеки жыттанат дейт. Şu тамеки чеккен досторуңуз машинаңызга чыгарбай эле койбойсуз, бул жаман мындай жагымсыз жыт пайда болуп калыптыр деп коем дейт. Намазга кээде туруп, башында туруп атып, кийин намазга турбай турган болду дейт. Намазга акырын барып намазга тургузам дейт. Анеке мынеке дей тура деп намаз окуя коет дейт. Кийин катуураак намазга тур десем, уруша турган болду дейт. Кийин намазга турда турган болсом, тилдеп сүгө турган болду дейт. Кайра намазга турсам, акыры эшикти чыганека деп эшитип, ичинен кулуптап алып уктай турган болду дейт. Намазга кайра тур намазга деп турсам, тур кайра намазга тур деп турсам дейт. Бирок мен дейт баягы мурунку мамилемден кайткан жокмун. Күндө татынакай тосуп алам. Эртең менен турса татынакай эң жакшы көргөн чайыны, тамагын даярдайм. Жылмайып, күлүп тосуп алам. Мешиттер калса, столдун үстү татынакай кылып тосуп алам. Эч качан бул сен чегет экенсиң, ичет экенсиң деп айыптаган жокмун. Ар отканда ушу досторуңуздан алыс болуңуз, булардан алыс болуңуз. 6 айдан кийин дейт, тамекисин таштады, ичкенин таштады, намаз окуп калды, мамилеби сонун болуп калды дейт да. Мына кээде ушул акырын ушул билмексен болгон, биз кээ бир маселелерди билмексен болгон жакшы да. Укмаксан болгон жакшы, көрмөксөн болгон жакшы. Жада калса анча-мынча маселени сага тийиштүү маселени деле эмне? Билмексен, көрмөксөн, укмаксан болуп койсоң, көп нерсени оңдойсуң. Сен жөнүндө бир жерде сөз болуп атат. Туура эмес, жаман сөз сүйлөп атат. Бирөөлөр сага эмне кылып келип атат? Пыш деп сага жеткизип келип атат. Сени мындай деди, сени тигиндей деди, мындай деди, тигиндей деди. Мен аны чакырып туруп, сен мени мындай депсиң го десем, ооба, ушундай дедим агай. Ошондой эмессизби? Деп койсо, эмне болду, мен эмне кылдым? Ортодогу парданы эмне кылдым? Парданы ачтым, парданы жыттым да. Анча-мынча маселени бул эми мага эмне болот? Көзүмдү тиктеп туруп айта турган болот да. Аны укпамышка, көрмөмүшкө, билмемишке салып койсом эмне болмок? Балким мен келгенде оозун жаап сүйлөбөй калып, бирок мен жок жерде пычы боло бериши мүмкүн эле да. Бирок эмне кылдым мен? Парданы ачып салдым да. Ошондуктан көп нерседен көз жумганга үйрөнүшүбүз керек. Көп нерсени билмексенге салганды үйрөнүшүбүз керек. Көп нерсени укмаксанга салганды үйрөнүшүбүз керек. Өзгөчө мына силер да. Биз кээде чөйрөбүздү көзүбүз түзөбүз да, бизчи. Эркектер чөйрөнү биз өзүбүз түзөбүз да. Мага жаккан адам менен мамиле кылам, жакпаган адам менен мамиле кылбайм да менчи. Бизге Кудай таалам ушундай мүмкүнчүлүк берген да. Каалаган адам менен мамиле кыл, каалаган адам менен мамиле кылбай коебуз да. Силерге жакшы көрөсүңбү, жаман көрөсүңбү, жийеркенесиңби, аргасыз силер эмне кылышыңар керек? Мамиле кылышың керек сенчи. Кайненең жагабы жокпайбы? Аягына өтүп, биягына өтүп, жүгүрүп калып, кызматын кылып турушуң керек.
мен кайненем жакпаса ассаламу алейкум деп саламдашып ошо бир көрүнүп кете бериши мүмкүн. Кайнежең, кайненең башка бир жака барасың да, башка бир үй бүлөсүнө барасың да, ал жагабы жакпайбы ушунун ар биринин тилин табышың керек да. Анан ушунун ар бирге майдаланып, ар нерсеге мурдубузду тыга берсек, ал жерде тынчтык болбойт, бейпилдик болбойт, рахат болбойт. Ошон үчүн силер көп нерсеге көз жумганды, көп нерсени укмаксанга салганды, көп нерсени билмексенге салганды үйрөнүшүңөр керек. Азыртан мол, мен ойлойм, мына ушул неме акырын даярдык. Кимдир бирөө Алла негизи аял заттын Кудай Таала ушинтип жараткан. Силер башка бирөөнүн үйүнө барып, ушу ар ким менен тил табышып кеткенге Кудай Таалам силерди ушундай неме менен жаратканда, ушундай табият менен жаратканда барып таап кете бересиңер да. Элестетип кой, могу жигит азыр барып туруп, кайынжетине барып, ушакта барып, ошол бирөөнүн үйүнө бүлө болосуң десем, могу жигит 2 күн, 3 күндөн кийин деп анан келе берет да. Бул табияты кандай, табият андай нерсеге жооп бере албайт да. Арабызда кээ бирөөлөр ушул үйрөнө электер бар. Мен ойлойм, ушул табиятты акырын адам өзүн өзү кээде курчтат, өзүн өзү оңдойт, түздөйт. Азыртан акырын ушул нерсеге даярдык көрөт. Мен демек ар бири менен тил табышым керек. Көп нерсени укмой алышым керек. Көп нерсени көрмөксөнгө салышым керек деп. Кээде сүйлөп коебуз, ашыкча өзүбүзгө тиешеси жок нерсени сүйлөйбүз да. Өзүбүзгө тиешеси жок нерсеге сүйлөй коебуз, ошонун артынан анан кийин эмне чыгат? Чыр, баленин баары келет. Анан өзүңө тиешеси жок нерсени сүйлөш жаман оп-оңой, жаман жеңил. Пышканашка неме көп дейт го? Сынчы көп дейт го? Даяр оңойлосын айтып коюш. Сен монда кылсаң болмок, тигинде кылса болмок дейт да. Өзү эч нерсе кыла элек, бирок эмнеге күчтүү? Сын айтканга аябай чебер, аябай күчтүү. Ошондуктан сын айтканычтан алдын бир аз акыл калжап койгон дурус болот. Сен мен эмне кылдым деген суроону өзүң бир берип койгон дурус болот да. Азыр молдолук кесип ушу эң жеңил кесипке айланды. Бар молдо да. Бийлик биринчилерден баштап оп-оңой баары ушул тез эле мечитте ары бери кылып жаап, кайра мечит салып, анан кийин о кылыш керек, бу кылыш керек, анан мону кылыш керек, анан тигини кылыш керек. Мында кылса болот, мында кылса болбойт деп. Оңой иш. Негизи мындай издеп келгенде эң кыйын иш молдонун иши. Бул болот же болбойт деген сөз Кудайдын атынан сүйлөө деген сөз да. Кудайдын атынан келип эмне кылган сыяктуу, кол койгон сыяктуу да. Болот, болбойт, арам, адал деген сөз. Биздин мезгилде ушул жеңил боло баштады. Эки хадис окуп алганда эле чыгып болот, болбойт, адал, арам деп сүйлөй баштадык.